Ural avialиниясын биздин Кыргызстандан чыгарып салуусун өтүнөр элем. Элдердин баары эле албай эле койсунчу, ошо компания менен учпай эле койсунчу демекчимин да. Ручная кладь. 10 килограмм уруксат деп жазылып атат. 23 килограмм багаж деп уруксат берип атат. Демек мен 10 килограмм алганга уруксатым бар да. Жазгандан кийин ал жерде меники 3 килограмм дагы чыкпайт. Комузум 2 килограмм. Мыногу шапка канча чыгышы мүмкүн? Комузуңа 4000 рубль, 3800 рубль пакетиңе төлөйсүң деди. Шапкаларымды кийип алдым. Анан мейли комузу менен калсын, бирөөсүнө эле төлөйүн, анда эч болбосо деп атабыз да. Эми өтөл жок дейт. Сен биринчи пропуска өтпөй калдың го дейт. Эми мен кичирейтсең дагы өтпөй каласың. Уже киргизбей атат. Бизден акча иметь этиш үчүн, бизден акча иштеп калуу үчүн самолеттун ичинде отурган адамдарды 5 саат күтүрдү. Мондай кичинекей сумка үчүн өткөрбөйт экен. Элдин баарын карап. Сейчас 3800-дөн төлөйсүңөр, анан өтөсүңөр, анда силерди билетиңерди күйдүрүп салабыз деп мына жигит. Анан видеого тарткандыгым үчүн деп менин посадочныйымды жыртып туруп, ырыктып да жиберишет. Беткеч дагы бир милициялардын ээрчитип келип, мени кекетип момтуп, жана бирөөсүчү учпай эле койсун. Аннулировать этеле билетин 8000 рубль бердим мен. Аны дагы өзүмдө кыргыз акчасы болгонуна байланыштуу. Мен дагы жанымдагы бир өнөрүмдү сыйлаган жигит экен, тааныбайм ал жигитти. Акча берип турчу деп мен ага жалдырадым. Моргтон баламды саат 2-де чыгарганбыз. Анан ошол эле бар экен кечки рейске айла жоктон алдым. Кызымдын обувун чечип койгом. Кызым температура болуп уктап калган. Келип туруп, кызымдын обувун түгүнө тееп атпайбы, хотя ал эч кандай мешайт этпейт да, анткени деген. Терезе жакта отураттар, айтсаңар болбойбу жөн эле десем, ишиң болбосун деген ушундай сөздөрдү айтып атпай, анан ушунчалык жүрөгүм устадым. Ошон үчүн интервью берип, элдердин баары эле албай эле койсунчу, ошо компания менен учпай эле койсунчу демекчимин да. 23-нде учтук Москвадан. Анан небереме велосипед алып алганбыз да. Балдардан интернеттен каратып, велосипедди алып атканда стандартка жооп бербейби деп алдык да. А бирок тек баргандан кийин өткөрбөй коюшту. 5000 бериңиз, аз өткөрүп берем деп биздин атыбыздан ээрчип жүрөт. Посредник. Анан мен айттым, сага бергенче өкмөткө төлөп койбойлу. Кассага эле төлө деп, кассага төлөп таштадым. Кассага төлөп 16800 болду. Сумкасы кичинекей габарит болуп калса деле, жана кол сумкасычы, бирактан 5000ден алып атышат. Өзгөрүнө эле тажиги болобу, өзбеги болобу учуп аткандардын баарын эле ошентип алышат. Рюкзактын этек жагы жоонураак болот го, мындай калыңыраак. Өйдө жагы жукараак. Ошол батпай калса деле төлөт эле. Баткан жок. Давай деп элечи. Ушинтип алып атышат. Эми мен деле коомдук иш бердим да. Ушундайларды алып чыкпасак, анда эмне жүрөбүз элдин арасында. Анан койгула келгиле, түзөйлү кагаз жазайлы деп бир кагаз таап, фамилияларын, аттарын жазып, анан эмесине бардык. Өкүлчүлүгү бар экен Бишкекте, ошо аэропортто бир бала экен. Жолдошум кирип чыгышты, анан эч нерсе кыла алышкан деле жок. Ошол бойкотту биз дагы өзүбүздүн деңгээлде колдоп кетебиз. Себеп деген чындыгында Урал авиакомпаниясы көп жерден биздин мекендештерден кошумча акча алып, бир нече фактылар бар. Ашып кетсе 2000-3000 рубльга билети арзаныраак, бирок билесиңер тамагын да бербейт. Ошон үчүн жанагы биздин азаматтар чыгарган бойкотко биз дагы кошулабыз. Калибраторлар боюнча биз представитель Уральские авиалинияны чакыртып, бул жака сразу эле биздин директор аларды чакыртып эртеси эле беседа кылды представитель менен.
жана биз Российской Федерацияга кат жазылдыбыз. Азыркы учурда иштирипте да аэропорт манасынан деле канча ирет задержка болду именно Уральский авиалиния катарынан. Канча жалоб пассажирлардан канча жалоб болгон, ошонун баарын сураштырып билип атабыз. Азыркы учурда иштиребиз. Биздин жарандардан албетте ушундай жалобалар түштү. Биздин госагентствага кайрылса, письменный болобу, интернеттен бар да азыркы учурда. Ошо биздин сайтка жөнөттү, биз албетте иш-чара көрөбүз. Меня зовут Гульжан Ашбаева, я вам звоню из Кыргызстана. Можете официально направить ваше обращение в адрес авиакомпании, город Екатеринбург, переулок Утренний, 1Г. Бул маселеде кимге кайрылат? Авиалиния жөнүндө мен мына биздин неме жетекчиликке кайрылабы же именно Манас аэропортунун чоңуна барып кайрыламбы билбейм. Бирок именно Урал авиалиниясын биздин Кыргызстандан чыгарып салуусун өтүнөр элем. Талап кылбайм, өтүнөм. Кыргыз элин ойлоп коюңуздар. И так алар кыйналып иштеп акча таап келатышат ошол жерден.